Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге жерінің аянты 8 сотық болған, өтө жақшы качествода салынған, 4 тарабы тосылған ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. 4 тарабын тосуп койгон. Мынал жакта ворота орнотулган. Жакшы жери угловой. Мынал жактагы көчө, и мынал тарабыдагы көчө. Бул жакта дагы ворота бар. И бул жак ворота. Көчө тараптан көрүнүшү жакшы, анча-мынча бир үйдөн кем калбайт. Качествондагы өтө жакшы жооп берем дейт качествосуна. Тугандар, мен турган жер бул 30 адыр тарапта жайгашкан Кайрагач айылында турам. Кайрагач айылын барыңыздар билесиздер, 30 адырдан өткөндө эле болуп калат, шаар жактан келгендечи. Кайрагачтын 11-чи көчөсүнө кирсеңиздер, оң тарапта ушул үй сатылат. 2 киске картага Кайрагач 11-я улица деп жазсаңыздар деле, мындай жайгашкан жерин картадан көргөзүп коет сиздерге. Жери 8 соток. Свет бар, прожекторлар коюлган, суусу дагы бар. Сонун көчөлөрдүн бири экен. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Мынал жагы дагы көчө, и бул жагы дагы көчө. 2 ворота мынал жактан, и мынал жакта көчөдөн дагы ворота бар. 4 тарабын тосуп койгон. Суу свет кеңири. Анан 2 септиги бар экен, 1 кудугу бар экен, запасныйчу. Качествосуна дагы сөз жок дейт. 0дон баштап ээси өзүм жашайм деп эле салган экен. Мынал жакта болсо чоң, өтө жакшы качествода салынган үйү. Бул үй барыңыздарга жакса керек. Өзгөчө сонун проекттеги үйлөрдүн бири. 2 этаж эмес тугандар, бирок сонун үй экен. Полторашка. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Азыр аны деле кирип көргөзөм. Подвал менен 1-чи этаждын ортосуна плита ташталган. Өзүм жашайм деп 0дон баштап жакшы качествода салган экен. Эми бир аз тыйын керек болгондо байланыштуу эле сатка коюткан учуру. Кызыл китеп, техпаспорт бардыгы жайында. Сразу автоматический закон түрүндө өткөрүп бермекчи. 8 соток жер болгондо тугандар, көчө тарабы 20 метр болот. И ичкериге 40 метр болот. Аны айтпасам деле билесиздер барыңыздар. Азыр үйгө 2 вход бар экен. Бул жак ошо мынал жак главный вход, нар жагы уже подвалга. Азыр ошо главный вход тараптан кирип сиздерге үйдүн ичин көргөзөйүн. Чорный потолок болгон. Бул жак ошо главный вход болот. Сиздер киресиздер, бисмиллахын айтып. Киргениңиздерде ушундай чоң коридору караңыздар. 2 этажга караганда ушундай сонун үй жакшы тугандар. 2 этаж кылып, аны ысыта албай кыйналып, зачем? Азыр ушул тараптан баштай берейин. Бул жагын эми менимче кухня кылып алсаңыздар жакшы болчудай. Себеп дегенде мына ортосу печканын местасы. Бул жак болсо спальный, жылуураак болот. Мына. Калсаңыздар гостиный кылып аласыздар. Эми ал жак өзүңүздөрдөн. Эки комнатаны көргөздүм. Бул жак санузели. Так. Бул жак өтүп келебиз. Бул жак болсо 3-чү комната болот. Менимче бир детский комната кылып койсоңуздар жакшы болот. Бир аз кичинекейраак экен. Так. Ылдый тараптар деле толтурулган. Бул жак болсо ошондо кандай болуп калды? 4-чү комната. Родительский спальня кылып койсоңуздар дагы жакшы болот. Бул 4-чү комната. И бул жака жүрүп келсек, зал. Конок бөлмө тугандар. Конок бөлмө. Мына, көрдүңүздөрбү? Конок бөлмө. И ушундай коридор. Сиздерге деле плюс алып каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Подвалы мынал жакта. Мындай түшсөңүздөр, подвал высотасы 2,5 метр. Подвал менен 1-чи кабаттын ортосуна плита ташталган. Кыскасы качествосуна сөз жок. Мощный үйлөрдүн бири экен. Азыр эми эс айткан сөздү сиздерге айтып атам. Эми жүрүңүздөр, бул жака өтөйлү. Кудугун айттым. Кудугу бар. Эми запасной ар кандай болот, погода начар болуп калат. Угловой. Мынал жактан дагы ошо воротасы бар. Граница жарга чейин тегиздеп койгон. Так, мынал жагында да место кеңир экен, Жакшы, сонун.
телефондо бүтө турган иш эмес, келип көрүп кетиңиздер. Кайрагашты уже барыңыздар, билип калыңыздар. Бул жактан үй жер тарта берип уже билинип калды. Жаңы чоткон мектеби бар. Жакында мектептерге дагы кийин жанында садик бүтөт. Мектеп менен садик бир жерде болот да. Уже бүтүп эле калды окшойт. Же иштеп атабы? Ушундай да, сырткы фасадтарын жасап сону кылып койгон мектепте. Так, түшүндүңүздөр. Тосулган, бардыгы жакшы. Мощный. Үйдүн артында 2 метр место бар. Ал жерге 2 септикти жасап, колодецтерди таштап даярдап коюптур.